Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Сменен бізді жаратқан Аллах Таалаға чексіз мақтаулар, шүгірлер болсын. Жана анын сүйікті пайғамбары Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға Аллах Тааланың саламы, рахматы болсын. Чындығында ислам дини бұл биримдиктен, ынтымақтын дини. Ислам дини адамдарды жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарууну үйрөтө турган дин болуп эсептелет. Ошол ислам динибизде жакшы амалдар өтө көп. Ошол жакшы амалдардын катарын толуктаган адамдардын ортосун жараштыруу амалы. Бүгүнкү илми талимибиздин мазмуну адамдардын ортосун жараштыруу кандай амал, кимге милдет? Жана ага уада кылынган сооп сыйлыктар кандай, ошол туурасында болмокчу. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Шыбырашып сүйлөшүүлөрдө эч кандай жакшылык жок. Бир гана садакага өкүм берүүдө, же болбосо жакшы иштерге өкүм берүүдө, же болбосо адамдардын ортосун жараштырыш үчүн болгон шыбырашып сүйлөшүүлөрдө гана жакшылык бар" деген. Жана сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисин мазмунда айтат: "Куллу сулама минан наси алейхи садакатун", адамдын ар бир муунуна садака берүү милдет болот. Ошол хадистин уланысында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Та'дилу байна итнайни садакатун", адамдардын ортосун жараштыруу дагы бул садака амалдарынан болуп эсептелет. Башка бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахаба радиаллаху анхумдардын алдына туруп: "Мен силерге жеңил садака туурасындагы кабар берейинби, ошол туурасында мен силерге айтайынбы? Качан ал садака ишти силер аткара турган болсоңор, Аллах Таала силерди жакшы көрүп калат" дегенде сахаба радиаллаху анхумдар: "Албетте айтыңыз ey Алланын элчиси, ал амал кайсы амал болду экен?" деп сураганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Адамдар мамилесин үзгөн учурда алардын ортосун жараштыруу бул ошол жакшы жеңил садака, жана аны аткарган адамды Аллах Таала жакшы көрүп кала турган амалдардын бири" деп айтат. Жана ошол эле мазмунду бекемдеп Абу Дарда радиаллаху анху риwayatында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ала ухбирукум би афдали мин даражати сиями ва салати ва садака", сооп жагынан, даража жактан нафил намаз, нафил орозо жана садаканын даражасына жете турган, ошонун сообун алып бере турган амал туурасында мен силерге кабар берейинби дегенде, кайрадан сахаба радиаллаху анхумдар: "Каулу бала я Расулуллах", айтыңыз ey Алланын элчиси деп сураганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ислаху затал байни за тaqata", адамдар мамилесин үзгөндө алардын ортосун жараштыруу деп айткан. Жана Анас радиаллаху анху бул амалдын фазилети туурасында айтат: "Ман аслаха атахуллаху би кулли калиматин айтху рaqabatin", кайсыл бир адамдардын ортосун жараштыруу үчүн канча сөз сүйлөп айткан болсо, ар бир айткан сөзүнө бир кулду боштондукка чыгаргандын сообу берилет дейт. Жана диндеги уламаларыбыз бул амалдын фазилети туурасында мындай деген: "Аммал ислаху байнан наси фа шу'батун мин шу'абин нубува", адамдардын ортосун жараштыруу бул пайгамбарлардын иштеринен болгон бир иши болуп эсептелет. "Ва сарфу байнан наси шу'батун мин шу'абис сихр", ал эми адамдардын ортосун бөлүп жаруу бул сыйкырчылардын иштеринен болгон бир иш болуп саналып калат. Ошондуктан Аллах Таала бардыгыбызга адамдардын ортосун жараштырууга мүмкүнчүлүк берсин. Башка бир риwayatта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Афдалун наси айналлахи таала яумал киямати савабан анфаухум линнаси фид дунья". Кыямат күнү Аллах Тааланын алдында адамдардын сооп жагынан эң артыгы, эң абзели болуп эсептелинген анфаухум линнаси фид дунья, дүйнөдө ар дайым адамдарга пайдасы жетип турган адам. Ал эми иннал мутақаррибина индаллахи яумал киямати ал муслихуна байнан нас. Ал эми кыямат күнү Аллах Тааланын алдында Аллах Таалага эң жакын адамдардан болуп бир эсептелине турган бул адамдардын ортосун жараштырып жүрүп, ошол амал менен алек болгон адамдар дейт. Уламаларыбыз айткан, кайсыл бир адам 8 амалды кылуудан алсыз болгон болсо, анда ал адам башка бир 8 амал аткалсын, биринчи 8 амалдын сооп сыйлыгына жетет, даражасына жетет дейт. Алардын биринчиси: "Ман арада фадлу салатил лейли ва хува наимун фала яси бин нахар". Кайсыл бир адам уктаган акыбалда түнкү тахажжуд намазынын соогуна жетүүнү кааласа, анда ал адам күнөө кылбасын дейт. Ал эми экинчиси: "Ман арада фадлу сияму татавву ва хува муфтирун фаляхфаз лисанаху". Кайсыл бир адам оозу ачык болгон акыбалда нафил орозону тутууну кааласа, анда ал адам тилин керексиз нерселерден сактасын дейт. Кийинкиси: "Ман арада фадлул уламаи фа алейхи бит тафаккур". Кайсыл бир адам уламалардын сообуну, уламалардын даражасына жетүүнү кааласа, анда ал адам Аллах Таала жараткан макулуктарга ой жүгүртүүнү бекем кармасын.
Ушундай кыла турган болсо, уламалардын сооп сыйлыгына даражасына жетет дейт. Жана кийинкиси ман арадал мужахидина вал гузата ва хува қаидун фи байтихи фалюжахид шайтан. Кайсыл бир адам үйүндө отуруп алып, бирок Аллах жолуна күрөшүүнүн даражасына, сообуна жетүүнү кааласа, анда ал адам шайтан менен күрөшсүн дейт. Жана кийинкиси ман арада фадлу садакати ва хува ажизун фали'аламин наса ма сами'a минал илм. Кайсыл бир адам садака берүүнү каалап, бирок садаканы берүүдөн алсыз болуп, аны бере албай жаткан болсо, анда илимден эмнени угуп, эмнени билген болсо, ошону адамдарга үйрөтсүн. Мына ушундай кылуу менен садаканын сообуна жете алат. Жана кийинкиси ман арадал хаджа ва хува ажизун фалиялзамил жум'a. Кайсыл бир адам ажылыкка бара албай, бирок ажылыкка баруунун даражасына, сообуна жетүүнү кааласа, анда ал адам жуманы бекем кармасын, жуманы бекем өзүнө тутсун дейт. Жана эң акыркысы ман арада фадлул абидина фалюслиху байнан наси ва ла юқау байнахумул адавата вал багда. Кайсыл бир адам Аллах Таалага өтө көп ибадат кылуучу абидтердин сообуна даражасына жетүүнү кааласа, анда ал адам адамдардын ортосун жараштырсын, алардын ортосуна душманчылык жана жек көрүүнү салбасын деп ислам динибиз сиз менен бизге эң жакшы амалдарды тартуулап көргөзүп кеткен. Аллах Таала ошо айтылган хадистерге амал кылып, кыямат күнү Аллах Таалага эң жакын адамдардын катарына кошсун.